Урматтуу бир тууган, колдун учун берип коймо, адамдын жүзүн карабай ары карап алып учурашуу, жерди карап, бир аз кедейирээк, кембагалыраак адамды көрсө көзгө илбей, мен өйдөдө турдум деген бул адеп акылакка жатпайт. Бул мусулмандын. Адам бир жиркенсе, адамдын көңүлү аркылуу Алланын ыраазылыгы кандай болот дегенде аалымдарыбыз айтат. Алланын ыраазылыгы адамдардын жүрөгү аркылуу болот дейт. Бирөөгө сотовый телефон менен звонок этсек, коддорду басып атабыз. Кодду басып анан чыгып атабыз. Ошо сыяктуу Алланын ыраазылыгына чыга турган код кайсы десе адамдардын жүрөгү. Адамдардын жүрөгүн жылыт, дайыма адамдардын батасын ал. Адамды экиге бөлбө, бай кедей, мансабы бар, мансабы жок. Көчөдө жүргөн бир министр же көчөдө бир таксист, тачкист деп адамдарды бөлбөгүн. Адамдарга адамдай мамиле кыл. Ошол учурларда сен адамдын көңүлүн алган болосуң. Алланын ыраазылыгы адамдардын көңүлүндө, жүрөктөрүндө жатат деген. Урматтуу бир тууган, бул нерселерди бардыгыбыз көңүлүбүзгө алалы. Азыркы учурларыбыз ушундай бир учурларга келдик. Бала тарбияларыбызды ушундай үйлөрүбүздө балдарыбыз мына каникулга чыккан күндөр болуп атат. Жерлерде Куран окутуп, Алланы таанытканга үйлөрүбүздө дайыма балдарыбыз бойго жетип калган балдар намаз окутканга, Алла дегенге, туура динди туура үйрөткөнгө ар бирибиз аракет кылалы. 4 жыл, 5 жыл азыр 10га чыккан балаң, 5 жыл көңүл бурбай койсоң башыңа бала эмес, бала болот. Урматтуу бир тууган, Куран-ы Каримде Алла Таала ку анфусакум ва ахликум наро. Силер өзүңөрдү, анан үй бүлө бала чакаңарды тозоктун отунан сактагыла деген. Тозоктун отунан кантип сактайт? Тозоктун отунан Алла Таала балаңа Алланын бар экенин, пайгамбардын бар экенин, жаннат тозоктун бар экенин, бул дүйнөнүн жалган экенин акыйкаттарды үйрөтөсүң. Балаңдын ыйманына жардам бересиң. Алла Тааладан дуа кыласың, балаңа адеп үйрөтөсүң. Анан ошол учурларда бир улуу жеңиштерге жетесиң дейт.